Биз менен бирге оку 24. Бир туугандарды бири-бирине душман кылып албаңыз. Ата-энелердин бала тарбиясындагы дагы бир чоң кемчилиги балдарын бири-бирине же башка бирөөнүн балдарына салыштырганы. Иниңди карачы, сенден кичине болсо да сөз угат. Асанды карачы, кийимин таптаза кийет. Үсөндү карачы, сабагын кандай жакшы окуйт деген салыштыруулар күнүнө айтылат. Баланы экинчи балага салыштыруу эч качан пайдалуу болбойт. Тескерисинче, бала сиз мактаган баланы жек көрүп, ага кекене баштайт. Айрыкча салыштыруу бир туугандардын ортосунда болсо, аларды бири-бирине душман кылат. Анткени бир туугандар арасында кызгануу сезими болот. Балдар муну ачык эле билгизет. Ушул туулбай эле койсо болот эле, муну ыргытып жибербейлиби деген сыяктуу сөздөр өзүнөн кийинки наристе төрөлүп, үйгө келгенде көп балдар тарабынан айтылат. Бул ата-эне жаңы бөбөккө көбүрөөк көңүл буруп, ага көңүл бурбай калганынан улам болот. Бир туугандардын ортосундагы кызгануу жашы чоңойгондо да калбай улана берет. Түгүл үйлүү жайлуу болуп, өз алдынча жашоо кечирген бир туугандарда да болот. Буга көбүнчө алардын ата-энесинин туура эмес мамилеси себеп болот. Туура эмес мамилелер төмөнкүлөр. Биринчиден, эч качан жашы улуу балаңызга "Сен чоңойдуң, ары тур" дебеңиз. Өзүнөн кичүү бир тууганы пайда болгондо, өзүнө анча көңүл бурулбай калганын бала дароо билет. Көңүл бурдуруу үчүн ар түрдүү кылыктарды кыла баштайт. Ушул учурда "Сен чоңойдуң, ары тур, сыртка чык" деп жемелөө анын кызганычын ого бетер арттырат. Жек көрүү сезимин күчөтөт. Балага "Сен чоңойдуң" деген сөздү айта турган учур келет. Бала ага же эже болгондо анын укугу кеңейгендигин, үй бүлөдө анын ой пикирине да маани берилерин билдирүү үчүн "чоңойдуң" деген сөздү колдонууга болот. "Сен эми чоңойдуң, досторуң менен өз алдынча ойноп келсең болот. Сен эми сабактарыңды өз алдынча аткар, чоңоюп калбадыңбы" деген сыяктуу сөздөр менен чоңоюу жакшы нерсе экенин билдирүү зарыл. Экинчиден, үйдө тарапчыл болбоңуз. Ата-энелер көбүнчө үйдөгү кичине баласынын тарабында болуп, чоңдоруна начар мамиле жасайт. Эки бир туугандын оюнчук талашуусу эч кандай көйгөйлүү иш эмес. Ушул аркылуу аларда улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, ынтымактуулук, өзүн өзү коргоо, өз буюмуна ээ чыгуу сыяктуу социалдашуу жөндөмдөрү ойгонот. Мындай учурда ата-эненин бир тараптуу чечими балага катуу тиет жана анын адилеттүүлүк сыпатынын өнүгүүсүнө балта чабат. Ошон үчүн кандай талаш болбосун, балдардын жаш курагына карабай, адилеттүү баа берүү ата-эненин милдети. Үчүнчүдөн, балдардын баарына бирдей мамиле жасаңыз. Буюм терим алып бергенде, тамакта же жөн эле сүйлөшүү учурунда да балдардын баарына адилеттүү бирдей мамиле жасоо зарыл. Эгер алардын бирине экинчисине караганда жакшы мамиле жасалса, начарыраак мамиле жасалган бала басынып, кемсинип, ал эми жакшыраак мамиле жасалганы текеберленип, өзүмчүл болуп чоңоет. Пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун бир адам келип, балдарынын бирине чоң курма багын бермекчи болгонун айтып, пайгамбарыбызды ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун ушул ишке күбө болуп берүүгө чакырат. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун андан башка балдары бар жогун сурайт. Тиги киши балдары бар экенин айтат. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун башка балдарына да ушундай белек бербегенин сурайт. Ал бир эле баласына бермекчи болуп жатканын айтат. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун аны уккандан кийин бул ишке күбө болуудан баш тартат. Себеби мында балдардын ортосундагы адилеттүүлүк жок эле. Төртүнчүдөн, балдарды тыюуну бири-бирине байланыштырбаңыз. Иниң ойгонмоюнча жанынан жылба. Иниң уктап жатат, жым тур. Иниң болбогондо сени ойнотуп келмекмин. Жана башка ушул сыяктуу сөздөр балдарды бири-биринен алыстатат. Чоң балаңыз каалаган нерсени аткара албай калганына инисин күнөөлүү деп эсептейт. Аны жек көрөт. Мындайда кыла албай турганыбызды эмес, кыла ала турганыбызды айтышыбыз керек. Азыр иниң ойгонгондо паркка чогуу чыгып ойнойбуз. Кел, иниңе чогуу тамак жасайлы деген сыяктуу сөздөрдү колдонуу оң. Бешинчиден, балдардын ортосундагы ынтымакты, сүйүүнү бекемдеңиз. Бир туугандарды жакын дос болууга мажбурлоо туура эмес.
Бир ата бир энеден төрөлсө да, кээде бир туугандар бири-бирине өтө жакын боло албайт. Ага караганда сырттан тапкан досу жакын болуусу мүмкүн. Жакын болуу канга тиешелүү эмес, мүнөзгө тиешелүү болот. Ошон үчүн бир туугандарды бири-бирин сыйлоого, урматтоого үйрөтүүдө алардын мүнөзүнө маани берүү керек. Бирине болуп жаткан жакшылык экинчисинин себебинен болгондой иштерди көбүрөөк кылуу керек. Мисалы, бүгүн сенин бөбөгүң 1 жашка чыкты. Ошого сага оюнчук сатып келдим. Же ошон үчүн бүгүн паркка барып ойноп келебиз, деп балдарды биринин себебинен бирин кубандыруу керек. Ошондой эле бири-бирине күйүмдүү болуу үчүн дайыма кел иниңе жардам берели, ал али кичине, деп жардамдашуу иштеринде чоңураак балдарды шерик кыла жүрүңүз. Балдардын тарбиясын технологияга тапшырып койбоңуз. Учурдун эң чоң көйгөйү ата-энелер балдарына тарбия берүү мүмкүнчүлүгүн технологияга тарттырып жибергени. Тагыраагы тарттырып эмес, атайлап салып берди десек туурараак болот. Эшикке чыксаң кир дейсиң, андан көрө сыналгы көр, деп баласынын кийимин жуугандан зериккен апалар. Муну көрүп Тим отуруп турчу, деп колуна уюлдук телефонду кармата салып, өзү кошунасы менен ушактын казанын кайнаткандар. Кыскасы, өзүнүн жанынын тынчтыгын көздөп, балдарын сыналгы менен уюлдук телефонго байлагандар бул кылыгына өмүр бою өкүнсө да бекер. Учурда дүйнөдө адам баласын адамдык сыпаттан ажыратуу жараяны жүрүп жатат. Ачык айкын, жашыруун, адамдарга билинбеген жол менен. Айтор канткенде адамзат ак жолунан тайып, адамдыгын жоготот. Ушул боюнча миңдеген адамдар баш катырып, жүздөгөн институттар иш алып барууда. Биз балдарыбызды камкор, зордукчу, ташбоор кылат деп эсептеген оюндар, мультфильмдер, көркөм тасмалар булар ачык зыяндуулугу көрүнүп тургандары. Кээ бир ата-энелер мына ушул нерселерден балдарын сактоого аракет кылат. Ал эми көпчүлүк буга деле маани бербейт. Ошондой эле өтө көп ата-эне кадимки Том менен Джеррини, Маша менен Аюну, Жети эргежел менен Ханышаны, Гуляланы жана башка ушул сыяктуу мультфильмдерди такыр зыяны жок деп эсептеп, балдар кыздарын ушуларды көрүүгө кызыктырат. Балдардын урушчаак, кежир, зордукчу болгонуна Том менен Джерринин же Маша менен Аюнун салымы өтө чоң экенин билишпейт. Балдардын оң сезими ушундай мультфильмдер менен калыптанып, анан Голливудтун үрөй учурган тасмалары менен толукталат. Азыр балдарга тарбиялык мааниси бар, кайсы бир пайдалуу ишти үйрөтө турган мультфильм койсоң такыр көргүсү келбейт. Алар жалаң урмай, качмай, өлтүрмөй менен коштолгон кыймылдуу мультфильмдерди гана көрүшөт. Телефон же компьютерде ойногондо да машиналардын жарышы же логикалык оюндарга такыр алымсынбайт. Анда да өлтүрмөй, атышмай, талап тономой оюндарды ойношот. Эксперимент үчүн 6-класстын балдарынан кандай кино көрүүнү каалашарын сураганда 10 баланын баары коркунучтуу жанрдагы кинону тандашкан. Демек алар коркунучтуу кинодон коркпойт жана анда көргөндөрүн турмушта колдонууга даяр болуп калышкан. Өспөрүмдөр арасындагы аяусуз катуу мушташтар бири-бирин эч аябай катуу сабаганы, анысын жашыруунун ордуна кайра кебелбей телефонго тартып турганы, башкалардын аларды кубаттап тамаша кылганы, бири-бирин өлтүргөнү, өзүн өзү өлтүрүп жатканы күн алыс жарыяланып жатат. Мунун баары ата-эне баласын сыналгы менен уюлдук телефонго байлап берип, өздөрү башка менен алек болгонунун жемиши. Эгер ата-эне баланын тарбиясын экинчи, үчүнчү орунга калтырып, достор, аяштар, шеринелештер менен кафе, ресторандарда сааттап сүйлөшүп олтурууну маанилүү деп эсептөөсүн уланта берсе, жакында өспүрүм балдарыбыз үч уктаса түшүбүзгө кирбеген оор кылмыштарды жасаганын көрөрүбүз бышык. Технология бычак сыяктуу. Бычакты адам өлтүрүүгө да, дарбыз кесүүгө да пайдаланса болот. Башкесердин колундагы бычак бирөөнүн жанын алса, хирургдун колундагы бычак бирөөнүн жанын сактап калуусу мүмкүн. Азыркы учурда ата-эне балдарына технологияны туура багытта колдонууну үйрөтүүсү өтө зарыл. Тилекке каршы ата-энелер өзү туура колдоно албай жатат. Бир күнүнүн тең жарымын соц тармактагы ушакты окуу же угуу менен өткөргөн аталар бар. Күнүнүн тең жарымын WhatsApp'тагы ушактарга чекит коя албай өткөргөн апалар жок эмес. Анан алар балдарына кантип туура багыт бере алат? Балдарын телефондон оолактатуу үчүн ата-эне өзү телефондон оолакташы керек. Педагогикада экранга, тагыраагы телефон, планшет, телевизорго кароо 3 жашка чейинки балдарга уруксат эмес. 3-6 жашта бир күндө 20-30 мүнөткө, 6-9 жашта 40-50 мүнөт, 9-12 жашта
60-70 мүнөт, 12 жаштан жогору балдарга 120 мүнөт уруксат экени айтылат. Бул дагы зарылдыкта жана пайдалуу нерселерди көрүүгө тиешелүү. Балдар экранга байланып калгандан кийин андан алыстатуу кыйынга турат. Андыктан кичинекейинен алыс кармоого аракет кылуу керек. Ыйлаган баланы алаксытуу үчүн телефондон музыка коюп бере коюп, алаксыганына сүйүнүп жүрүп, бир күн балаңыз кантип телефонго байланып калганын билбей каласыз. Телефонду тартып алуу, телевизорду өчүрүп салуу өтө оңой. Бирок андан кийин баланын абалы кандай болот? Аны эмне менен алек кылуу керек деген суроого ата-энеде жооп болуусу керек. Телефонго көз каранды болуп калган баладан телефонду тартып алуу ага өтө катуу тиет. Ушунун айынан бала өзүн өлтүргөнгө чейин баруусу мүмкүн. Муну ата-эне байкабаганы менен баланын бүт дити ошого байланып калат. Ансыз жашоосун элестете албайт. Наркотикалык заттарга көз каранды болуп калган адамдарга анын белгилүү өлчөмүн берип турбаса өлүп калат. Ошол сыяктуу эле бала телефонго көз каранды болуп калат. Телефонду тартып алгандан кийин баланын ой пикирин буруп, аны алагды кыла турган нерселерди ишке ашыруу керек. Баланын кызыккан темасында, ал сизге жакпаса да чогуу отуруп сүйлөшүү керек. Дастаркондо тамак аштын түрүн өзгөртүп, таттуулар менен чай ичип, баланын көңүлүн үй ичиндеги кандайдыр бир өзгөрүүлөргө буруу зарыл. Спорттун түрлөрүнө катыштырып, кружокторго берип, чогуу китеп окуп, тоого, талаага сейилге чыгып, кыскасы балдар менен бирге көбүрөөк убакыт өткөрүү керек. Ошол эле учурда телефонго такыр тыюу салбай, мөөнөт менен берип, анан ал эмнени көрүп жатканын көзөмөлдөп туруу кажет. Баланын көңүлүн китепке буруңуз. Азыр балдар китепке таптакыр кызыкпайт. Анткени алардын аң сезимин телефон ээлеп алган. Китеп окуу аларга зеригиштүү жана кызыксыз. Бала чоңоюп калганча анын китепке кызыгуусу артпаса, аны кызыктыруу кыйынга турат. Ошондуктан баланы китепке кичинесинен кызыктыруу зарыл. Балдар окуганды жактырбайт, бирок угууну жакшы көрөт. Аларга жаш курагына жараша китептерди тандап алып, кызыктуу аңгемелерди окуп түшүндүрүп берүү керек. Аңгеме кызык жерине келгенде токтотуп, уландысын кааласаңар өзүңөр окуп алгыла деп, китепти калтырып кетсеңиз болот. Бала окуянын уландысы эмне менен бүттү экен деп кызыгып, жарым-жарты китеп окуусу мүмкүн. Ошентип акырындык менен китептин даамын татат. Адистердин айтымында балдардын мээси 3 жашка чейин тездик менен өрчүйт. Ошондуктан акыл эси туура калыптаныш үчүн ата-эненин өзгөчө көңүл буруусу зарыл. Балаңызга күнүнө 1-2 саат көңүл буруп китеп окуп, ырларды, жомокторду айтып бергениңиз оң. Балага Куран аяттарын көркөм үн менен окуп, балдар үчүн жазылган жомокторду, ырларды айтып бериңиз. Сүрөттүү китептерди бала менен бирге окуу анын дүйнө таанымын кеңейтет. Балага жомокторду окуп бергенде, алардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша жомокторду туура тандай билүү кажет. Жомок каармандары балдарга туура багыт көрсөтө ала тургандай болууга тийиш. Китеп окуп берүүдө баланы кучагына алып олтуруу анын ата-энеге болгон мээримин күчөтөт. Китептеги окуялар тууралуу баланын узаткан суроосуна так түшүнүктүү кылып жооп берүүгө тырышыңыз. Эч качан баланы берген суроосу үчүн кагып силкүү жарабайт. Эгерде бала мурда уккан окуясын кайра окуп берүүнү суранса, кайра окуп берүүдөн баш тартпаңыз. Мындан баланын табити ошол нерсеге жакын экендигин биле аласыз. Андан соң ошол маанидеги окуяларды көбүрөөк окуп бергенге аракет кылыңыз. Китеп окууну адатка айландырып, балдар китепке кызыгып калгандан кийин алардын окуусунда өзгөлтөксүз күн сайын бир убакка белгилеп алган жакшы. Балдарга жакшы китептерди белекке бериңиз. Балдар башка бирөөгө белек издесе, ага да китепти сунуштаңыз. Балдардын аң сезимине китептин баасын киргизиңиз. Балдарга тамекинин жана ичкиликтин зыянын өз убагында түшүндүрүңүз. Тамеки менен ичкилик балдарды жолдон адаштыра турган эң коркунучтуу душман. Баланын кызыгуусу чексиз болот. Ал ар нерсеге кызыгат жана аны колдонуп көргүсү келет. Чөйрөдө баланын көзүнө көрүнө турган жаман нерсенин баарын бала аны колдонуп көргөнгө чейин ата-энеси эскертип үлгүрүүсү керек. Бала тамекинин калдыгын күйгүзүп, оозуна салып көргөнгө чейин анын зыянын билүүсү зарыл. Топтолуп тамеки тартып турган жаш балдарды көргөн ата-эненин баары менин баламда ушундайларга окшошуп калбаса экен деген ойго кабылбай койбойт. Бирок ата-энелердин көбү баланы тамекиден кантип сактоонун айласын таба алышпайт. Натыйжада балдар жаштайынан эле тамекинин торуна илинип, анын азабын өмүр бою тартышат. Баласынын тамеки тартпай, ден соолугу чың, таза болуусун каалаган ата-энелер үчүн төмөнкү эрежелер сунуш кылынат.
Биринчиден, баланын ата-энеси тамеки тартпоого тийиш. Изилдөөлөргө караганда, ата-энеси тамеки тарткан балдардын тамекиге кызыгуусу ата-энеси тамеки тартпаган балдарга караганда 3 эсе көп экен. Окумуштуулар мунун себебин тамекинин түтүнүнүн балага тийгизген таасиринен улам деп эсептешет. Экинчиден, тамекинин эмне экенин балага башкалар эмес, ата-энеси биринчи түшүндүрүүсү керек. Ата-эне балага тамекинин зыяны тууралуу толук маалымат берүүсү зарыл. Бул маалымат бала кандайдыр бир узун нерсени тиштеп, тамеки тарткан адамды туурай баштаганга чейин болгону жемиштүү болот. Анткени бала тамеки тарткан адамды туурай баштаса, анын тамекиге кызыгуусу башталып калган болот жана ага тамекинин зыянын түшүндүрүү оорлой баштайт. Бул тууралуу Хогандын минтип айтканы бар. Бала 3-4 жашынан баштап тамекинин зыяны тууралуу биле баштаганы дурус. Эгерде балаңыз бир аз чоңойсун деп күтсөңүз, анда жакын арада катуу өкүнүп каларыңыз бышык. Үчүнчүдөн, балага кимдир бирөө тамеки тартууну сунуш кылган учурда ага эмне деп айтуу керектигин үйрөтүү зарыл. Доктор Клейн, эгер бала ошондой абалда алдын ала эмне деп жооп берерин билсе, сунулган тамекини албай коюусу жеңил болот дейт. Ата-эне балага досторуң тамеки тартууну сунуш кылса, ага тамекинин жагымсыз жыты кийимиме сиңип калат, ал өпкөнү чиритет, ойноого, жумуш кылууга тоскоол болот деп айтуу керектигин эртерээк үйрөтүп коюусу керек. Төртүнчүдөн, чыныгы жашоодогу же сүрөттөгү тамеки тарткан адамдын начар абалын балага көрсөтүп, тамеки тартуунун акыры ушундай болорун эскертип туруу керек. Жаш балдар көргөн нерсесин бат кабыл алгандыктан, ага жакпаган көрүнүштү көрсө, аны өмүр бою эсине түйүп калат. Бешинчиден, балага бир апталык тамекиге жумшалган акчага өзүнө керектүү башка нерселерди сатып алса мүмкүн экенин эсептеп айтуу керек. Мисалы, шоколад, сүт, калемсап, дептер жана башкалар.